Курандагы бактылуулук туурасында айтылган аяттар. Жер бетинде адам баласы жаралгандан баштап анын көздөгөнү бир гана бактылуулук. Бактылуулук жолун издеп адам баласы кайда гана барбады. Бактылуулукка жетем деп эмнени гана кылбады. Ар бир адамдын басса турса ойлогону, жан терин төгүп жан талашканы, уйкудан калса да талыкпай издегени бир гана бактылуулук. Жашкарысына карабай баарын бир тегиз ээрчиткен, адамдын бүткүл акыл оюн ээлеп жан талаштырып издеткен бактылуулук жолу кайда? Адам кандай жашаганда, кайсы жолго түшкөндө бактылуулукту табат? Канткенде адам бактылуу болот деген сыяктуу суроолор азыркы күнгө чейин ар бир адамды ойлондуруп келет. Бул дүйнөдөгү бардык нерсе белгилүү бир максатта жаратылган. Ал өз кызматын аткарганда гана максатын толук аткарган болот. Адам баласы да белгилүү бир максатта жаратылган. Ал жөндөн жөн эле эч бир максатсыз жаратылган эмес. Адам баласы өз максатын аткаруу менен бул дүйнө бактылуулук эле эмес, акырет бактылуулугуна да жетишет. Демек, ар бир адам баласы бул жашоодогу ага жүктөлгөн милдеттерин толук аткарганда гана эки дүйнө бактылуулугуна жетишет. Аллах Таала ыйык Куранда адамзаттын максаты туурасында мындай деп айткан: Мен жиндер менен адамдарды өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым. Эгерде ким бул максатты аткарса, анда толук бактылуулукка жетишет. Бул максат ыймандуу болуп жакшы иштерди аткаруу. Аллах Таала айтты: Эркек болобу, аял болобу, кимде ким ыймандуу болуп жакшы иштерди кылса, анда биз ага сөзсүз жакшы жашоону беребиз. Жана алардын кылган иштерине сөзсүз андан да артык соопторду ыйгарабыз. Ал максат жараткандын туура жолун ээрчүү. Кимде ким менин туура жолумду ээрчисе, алар үчүн коркунуч жок, жана алар кайгырышпайт. Ким менин туура жолумду ээрчисе, анда ал адашпайт, жана бактысыз болбойт. Ал максат адам баласы Куран китебин өз жашоосунда иш жүзүнө ашыруу. Биз сага Куранды бактысыз болсун деп түшүргөн жокпуз. Башкача айтканда, эй Мухаммад, биз сага Куранды бактылуу болушуң үчүн гана түшүрдүк дегени. Ал эми бул максатты аткаруудан баш тартып, Куран менен жашабаган адам туурасында Аллах Таала мындай деп эскерткен: Ким менин эскертмемден баш тартса, анда албетте ал үчүн машакаттуу тар жашоо болот. Демек, бактылуулук динди толук карманып жашоодо. Адам баласы Аллахка моюн сунуу менен гана бактылуулукка жетет. Эгерде бактылуулукту башка жолдон издесе, анда кайгы кападан, кыйынчылыктан жана убактысын пайдасыз өткөрүүдөн башка эч нерсе таппайт. Анткени бактылуулуктун жолу Аллахтын гана колунда. Албетте күлдүргөн да, ыйлаткан да Аллахтын өзү.